биздин Кыргыз мамлекетинин ичинде бейөкмөт уюмдар түрдүү багытта чыр-чуу салып, биздин Кыргыз мамлекетинин ичинде тынчтык бербей келет. Мына канча деген адам азыр миллион деген акчалар жоготуп дагы эле жүрөт. Немен схемаларды ачыкка чыгарып, токтотсо болот экен мен көргөм да. Ушул тармакта МВД начарыраак иштеп атат да. Сырттан каржыланган массалык маалымат каражаттары бейөкмөт уюмдар эмне кылып жүргөндүгүн эч ким билбейт. Могу жерде бизден 600дөн ашык киши бөйрөк боор алмаштыргандар. Өзүңүздөр билесиңер, 20 000 сомдун тегерегинде айлык алабыз. Мамлекетте иштеген кызматкерлердин бардыгы. Эми ушуну азыртадан жасап койсо болот да, ошол селди жүргүзбөш үчүн иш-чараларды көрсө болот да. Ушу не только жетөгөз, Кыргызстандагы бардык сел опасный жерлердин баарын бир сере карап чыгышыбыз керек. Жогорку кеңештин депутаттары Турсунбай Бакыр уулу, Нуркамил Мадалиев, мен Нарматова болуп, бейөкмөт уюмдар жөнүндө мыйзамдын долбоорун экинчи окуудан өткөргөнүбүздө биздин мөөнөтүбүз бүтүп калып кетип калган элек. Ал мыйзамды 6-чакырылышта комитеттин деңгээлинде карашып, тилекке каршы бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү жогорку кеңештин составына 20-га жакын адамдар кирип калып, каршы иш жүргүзүшүп, бейөкмөт уюмдар жөнүндө мыйзамды өткөрбөй четке какканга мажбур болушкан. Ошондуктан дагы жакшы 6-чакырылышта Бакыт Райымкулов деген депутат жетектеп, бейөкмөт уюмдар жөнүндө беренеге өзгөртүү киргизишип, жок дегенде ачыктык тактык болсун деп финансылык каражаттарын көзөмөлдөө багытында мыйзам кабыл алынган. Ошого дагы шүгүр кылышты эле. Тилекке каршы акыркы мезгилде көрүп атасыңар, биздин Кыргыз мамлекетинин ичинде бейөкмөт уюмдар түрдүү багытта чыр-чуу салып, биздин Кыргыз мамлекетинин ичинде тынчтык бербей келет. Ошондуктан урматтуу төрага мен сизден сунуш кылам, суранам. Ошол 5-чакырылыштагы экинчи окууда комитеттин деңгээлиндеги мыйзамды кайрадан көтөрүп чыкканга протоколдук тапшырма берсеңиз аппараткабы же комитеткеби. Ошол депутаттардын ичинен азыр мен жалгыз депутат болуп кайра келдим. Уруксат берсеңиз ошону комитеттин деңгээлинде көтөрүп чыгып, дагы каалоочулар болсо биздин мамлекеттин тынчтыгы үчүн, бейпилдиги үчүн ошол бейөкмөт уюмдар жөнүндө мыйзамды кайра көтөрүп чыгып, чет өлкөлүк агенттер деген макамды бермей сайын биз Кыргыз мамлекетинин ичинде тынчтык болбойт экен. Сырттан каржыланган саналуу бейөкмөт уюмдар иштеп аткан бийлик бутактарына да тынчтык бербей, бийликке ичине киргенге аракет жасап, биздин Кыргыз мамлекетинин өнүгүшүнө тоскоолдук кылып атышат. Ошондуктан мен сизден суранам, аппаратка тапшырма бериңиз, каалоочулар кошулсун, экинчи окуунун деңгээлинде ошол 5-чакырылышта мыйзамды көтөрүп чыгып карайлык. Сөзүм аферисттер боюнча болот. Канча жылдан бери ушул акыркы 4 жылдан бери ушул кыргыз элибизди алдаган аферисттер көп болуп атат. Ар кандай жанагындай пирамидаларды түзүп атат. Алмазбек Ахунжанович. Ушул боюнча суроо берейин дедим эле да, негизи эле бул схемалар оңой эле да. Мисалы мен журналистмин. Анан ошол журналист болбогонума карагандыктан бул немени схемаларды ачыкка чыгарып, токтотсо болот экен мен көргөм да. Ушул тармакта МВД начарыраак иштеп атат да. Биринчи келген элдер, жана биринчи эле алданып келген элдердин заявлениясын алып, жакшы карабай, ошол себептен анын артынан дагы көп деген адамдар алданып кетип атат да. Мисалы көп эле андай нерселер болгон, Элиза уй буюмдар деп чыккан. Мен башында эле айткам, бул акыры туура эмес бүтөт деп финансовый пирамиданы укпай коюп, мына канча деген адам азыр миллион деген акчалар жоготуп дагы эле жүрөт. Ошондой пирамидалар дагы эле чыгып атат. Ар кандай кооперативдер чыгып атат. Ушул боюнча бир МВДге айтып, биринчи эле келген арыздарды карап баштаса, эгер биринчи эле келген арыздарды карап баштаса, бул проблеманы алдын алса болот да. Эми кыргыз элинин канча өзү эле тоной береби кечке элечи. Ушуну бир карап берип койсоңуз жакшы болот эле. Рахмат. Мына мэрия автобус алып атат ар кайсы жактан. Мен мэр болуп турганда позициям дизельный мотор автобус албайлы дегенбиз. Бирок Казакстандан угуп атам, анан Өзбекстандан дизель автобустар келип атат. Биякта кыргыз балдары жүрөт, дизель мотор автобустарды биз деле заказ берсе алып беребиз депчи. Ушул өндүрүштү колдоп, ушул мэрияга бир кайрылып көрбөйсүңөрбү, ушул биз өзүбүздүн өндүрүштөгү автобустарды алып берсин. Бирок колдон келсе дизель автобустарды шаарга колдонбош керек да. Ушул позиция туура, себеби смог болуп атат, ого төр смогтун үстүнө да дизельди алып келип кошуп атабыз да. Ушуну мэрия менен бир сүйлөшүп берсеңиздер. Мына азыр
жаз жай айлар келип атат, МЧСке кайрылат эле мына. Жетөгүз курортуна жылга сел жүрөт, жолду жабат, ошол жерде эс алуучулар калат, башкалар калат. Эми ушуну азыртадан жасап койсо болот да, ошол селди жүргүзбөш үчүн иш-чараларды көрсө болот да. Ушу не только Жетөгүз, Кыргызстандагы бардык сел опасный жерлердин баарын бир жерге карап чыгышыбыз керек. Экинчиси мына Жетөгүздө Жомбулак, Липенка, Богатуровка, Тилекмат, Барскон айылдарында таза суу проблемасы бар. Эми ушул айылдарда таза суу проблемасы бар деп айтсам мен уялып атам да. Мына Кумтөр ошол Жетөгүз районунда жайгашкан Кыргызстанга аябай чоң салым кошуп атат. Эми ушул айылдарда ошол жолдон өткөн машиненин чаңы, ичилип алган суу, эми ушуну бир карап бербейсиздер, эртерээк чечип бербейсиздер. Бүтүн Кыргызстан Мадумаров, саламатсыздар урматтуу кесиптештер. Мен биздин ушул социалдык саясат, саламат сактоо комитетине, Ашимова айымга кайрылып кетким келет. Могу жерде бизден 600дөн ашык киши бөйрөк боор алмаштыргандар. 600дөн ашык киши. Мына ушулардын эң жашоого керектүү болгон дарыларын ушул кезге чейин ала албай атышыптыр. Каражат бөлүнгөн, бирок дары жок дегенде. Булар баары билесиз биринчи топтогу майыптар. Ушуну биз комитет аркылуу бир угуу жасап, тез аранын ичинде Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматын, өкмөттүн маалыматын толугу менен алып, муну менен гана чектелип калбай, бул боор жана бөйрөктү алмаштыргандардыкы гана. Андан башка гемодиализ дегендери бар. Биздеки өтө зарыл болгон маселелерди кечээ Россия Федерациясы атайын өкмөтү ушундай бир өзгөчө чечим кабыл алды. Россияда каттала элек дары-дармектерди дагы убактылуу киргизип туруу жөнүндө. Биз ушу маселени каражат кандай болуп атат? 600дөн ашык бир эле Бишкек шаарында, урматтуу төрага, бул аябай ыйлай турган көрүнүш бул. Алар айтып атат, эгерде бир сутканын ичинде албай калган болсок, булар эс учунан кетип калуу коркунучунда туруп атат. Мына ушуга өзгөчө мамиле бурушубуз керек. Алмаз Акунжановичтин дагы кулагына тийиш керек, бул кабар жетиш керек. Мына ушун тез аранын ичинде жооп берип койсоңуздар. Илгери Алмаз Акунжанович өзүңүз билет элеңиз, Мырза Кулматович Капаров деген отурат эле сиздин ордуңузда. Мына ушу кишиге бир кайрылуу жасаганыбызда танаписте жообун берчү. Танаписте. Биз азыр айтып эле коет экенбиз, жумалап күтө берет экенбиз, андан жооп чыкпайт экен да. Ушуну сиз бир аз эстеп койсоңуз, Мырза Кулматович Капаровдун иштеген ишин танапистин ичинде эле же министрди чакырып, же өзү жазуу жүзүндө. Рахмат. Мен азыр жана айткан маселе боюнча кече коомчулукта өзүңүздөр билесиздер, кайдыгер эмес жарандар, ошо Турсунбай Бакыр уулу баш болуп, Нуркамил Мадалиевдер, аларды коштогон патриот улан кыздар биригишип туруп, ошол бейөкмөт уюмдардын аткарган бүгүнкү күндөгү коомго тийип аткан таасири боюнча атайын митинг уюштурушуп, пресс-конференция беришти. Ошонун натыйжасында алар мага да кайрылышты, жогорку кеңешке да кайрылышты. Атайын мен ошол жогорку кеңеште депутаттарга, төрагага жеткирип кою боюнча сурангандыгы үчүн официалдуу түрдө мен кайрылдым. Ошондуктан төрага бул маселеге кайдыгер болбостон протоколдук тапшырма негизинде өзүңүз да көзөмөлгө алышыңызды мен суранам. Анткени бул биздин мамлекеттин бейпилдиги, тынчтыгы үчүн керек. Сырттан каржыланган массалык маалымат каражаттары, бейөкмөт уюмдар эмне кылып жүргөндүгүн эч ким билбейт. Ошондуктан мамлекеттик көзөмөл болуш керек. Мамлекетте темирдей тартип болбосо биз өсүп өнүгө албайбыз. Күнүгө болбогон маселе менен митинг уюштуруп турса, чырычуу салып турса, ошол кантип болсун. Бул маселе бардык кошуна мамлекеттерде дагы, керек болсо Россияда дагы кабыл алынган. Бул бейөкмөт уюмдар жөнүндө мыйзам, чет өлкөлүк агенттер жөнүндө макам берүү жөнүндө. Ошондуктан биз кайдыгер болбостон ушул маселеге бардыгыбыз кош көңүл болбой, салымыңарды кошконго мен чакырып кетемин. Рахмат.